Албетте сол жакта көрүнүп турган бул ысык көл. А тамгасы менен белгиленген жер биздин Фергана, тагыраагы Паргана өрөөнү. А бул муздар, бул Тажикстандын тоолорундагы муздар. Бул Чоң Алай. Чоң Алайдын бер жагында бул биздин Кичи Алай тоо кыркалары. Космостон караганда ушундай. Сиздерге азыр бир сонун нерселерди көрсөтөйүн. Туугандар, башка планетадан келип бизге жерге чийиндерди чийип кеткен, бирдекелерди жасаган деп айтсам ишенесиздерби? Келиңиздер, мен сиздерге ошолорду көрсөтөйүн. Мына. Космостон карай турган болсок, жол болуп, мына ушундай жолдорду четтен келген, планетадан келгендер жасаган экен. Мынакей. Кайсыл тоону, километрлеген тоону карасаң, мына ушундай жолдор бар. Кайсыл жерди чоңойтпойн. Бул демек миңдеген гектар жерлерге мына ушундай жолдорду салышкан экен. Так, кайсыл жерди көрсөтөйүн сиздерге? Келиңиздер. Бул жакка барсак деле бар, бул жакта эле бар. Деп айтсаң, кийинки телефон кармап отурган муун балким ишенет. Балким техника жок маалда, мындан 100 жыл мурда ушундай иштерди жасаган экен десең балким ишенет. Туугандар, булар кол менен 30-жылдан баштап 70-жылга чейин силовой, мындайча айтканда, өкмөт тарабынан тигилген көчөттөр экен. Башында бул жерде иштегендер үчүн бир күндө бир эле нан бериптир. Айлык акысыначы. Ошого каниет кылып иштегендер ушундай иштерди жасаптыр. Мына азыр булар көктөгөндөр албетте. Жана көрсөткөн жерлеримде эч кандай токой болбой калган. Бул жерде арча, карагай, мисте, бадам, өрүк, алма, кыскасы көптөгөн көчөттөрдү ушинтип биздин келечектеги муундар үчүн деп жасап кетишкен экен. Андан бери мынакей 100 жылга, же болбосо аркасы 60-70 жыл болуптур ушуларды салганына. Андан кийин биз эмне кылдык? Бул көчөттөрдүн көпчүлүгү кургады. Кесип кеттик, отун кылдык. Жашоосу бүттү. Кыскасы, биз булардын көпчүлүгүн карай алганыбыз жок. Жок болду кыскасы. Мынакей. Кайра өзүбүз турган жерге келели. Мен турган айылдарда дагы мына ушундай нерселердин жолдорду жасашкан экен. Мына. Бул жерде азыр бирин-серин гана дарактар калган. Бул албетте токой чарбачылыгына карайт. Кээ бир жакшы сакталган жерлерде кадимкидей бадам токойлору, же болбосо арча токойлору ошолор кездешет. Бирок бул жерде азыр эч кандай токойдон иис калбаган. Мынакей бул жерде бир экөө гана турат. Бул кайра качан тикеленет, качан бизде ушундай экологияга болгон мамиле оңолот. Бул жерге качан тигилет кайра. Бул биздин жаштар үчүн келечек. Экология оңоло турган болсо, биздин экономикабыз дагы, жашообуз дагы, ден соолугубуз дагы оңолмок. Көрүңүздөр туугандар, не деген мээнет, не деген күч. Азыр келиңиздер, сиз менен бизге бир нан үчүн ушул жерде кечке чейин кетмен чаап, кирке чаап иштегенибизди. Балким иштебесе керек. Бул канавалдар ушул көптөгөн жылдар бою биздин ата-бабаларыбыз жасаган мээнет. Канча гана мээнет кеткен. Бир адамдан бак эле калат экен да, эки адамдан балким бак калат. Балким ушул көптөгөн элибиз жапа тырмак аракет кылсак, демек бардыгыбыз бул бузулуп, эрозияга учураган ушул тоолорду кайрадан токой кылып алсак болот экен.
Жакшы адамдан бакалап туугандар. Келечекте биз мына ушундай тоолорубузду токой кылып сактап калышыбыз керек. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болду. Бак тегүүгө чакырам.